Арбаңыздар, агайын туугандар. Сиздер менен экрандан көрүшкөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Биздин каналды жана энелер мектебин көрүп аткан болсоңуз, сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Келиңиздер, ыймандуу, адептүү, маданияттуу мамлекетти бирге куралы. Быйылкы ыйман адеп маданият жылына арналган Нарктуу коом долбоорун алкагындагы энелер мектебинин турмуш сабактары сиздердин назарыңыздарда. Биздин энелер мектеби бир гана бийкелер, бийкештер үчүн эмес, жалпы эле аял заты үчүн. Биздин энелер мектеби турмуш курам деген бир гана бийкелер, бийкештер үчүн эмес, аял заты жана каалоочулар үчүн ар дайым эшигибиз ачык. Бүгүнкү сабагыбыздын катышуучулары Алыкул Осмонов атындагы номер 68 мектеп гимназиясынын окуучулары болмокчу. Сабагыбыздын багыттоочусу Кыргыз жолу коомдук бирикмесинин нарктуу энеси Жийдебүбү Исакова эжебиз жана психолог Кенжебүбү Жүндүбаева. Өткөн сабактарда биз ата баркы, эне наркы, аял заты жаратуучу жана уютуучу деген темаларда сүйлөшсөк, бүгүнкү сабагыбыздын темасы үй бүлө куруу деп аталат. Анда эмесе сабагыбызды баштайлы. Арбагыла ай жүздүү биздин келечекти улоочу, тукум улоочу кыздарым. Бүгүн биз жаш үй бүлө куруу жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Мисалы үчүн үй бүлө куруу бул Кудайдын мыйзамына ылайык тукум улоо, касиетти алып кармоо, ата бабадан тегереги ата тектен келаткан кылымдар бою ошол турмушта тастыкталган барктуу, баалуу өзүбүздүн турмушубуздан өткөн жолду ошол келечектеги урпактарыбызга өткөрүп берүү. Үй бүлө ушунусу менен барктуу, ушунусу менен нарктуу. Эгерде ушул айтылган биздин ата тектен келаткан баалуу нерсебизди кармай албасак, анда үй бүлө ажары жок, барксыз, анан ажырашуулар көп болот. Ар бир улуттун өзүнүн менталитетине жараша табияттан келген өзлөрүнүн жашоо мыйзамы бар. Үй бүлөдөгү кутту кармаш үчүн эмне кылыш керек деген суроого биз адам өзүнүн оюн өзгөртүш керек. Жаш үй бүлө курганда сөзсүз түрдө баягы бала чактагы үйүнөн башка жактагы үй бүлөгө барат. Анда анча мынча болсо дагы айырмачылыктар болот да. Анан ошону туура кабыл алып, ойду өзгөртүш керек да, багытты өзгөртүш керек. Демек, жашоо деми бул ойдо. Жашоо сезими сөздө, а жашоо ыргагы сезимде. Жашоо түрү максатта деп айтылат. Кыргыз элинде келин келгенде, кут келгендей сүйүнөт. Келиндин аягынан, койчунун таягынан деген макал ошондон калган. Алар келинге ошол үйдүн ээси, улуулар, мисалы үчүн кайненеси, улуу абысындары, улуу кайнэжелери ошол жердеги элдин салтын, шартын, адебин, ырым-жырымдарын айтып үйрөтөт. Эгерде кыздарым силер ошого туура көңүл буруп, кулак салып, туура кабыл алсаңар, жашооңор жеңил болот. Мисалы, ырым-жырым дедик, ошондо кызды күйөөгө берерде узатканда баягы ит аякты көмкөрүп туруп, мурун илгери атка мингизип
узаткан да, анан аякты көмкөрүп туруп ошону тептирген экен. Бул эмне ырым жырым дегенде, бул эмне ырым дегенде, баягы адам болгондон кийин бир тескери кылык жоруктар болот да, ошол кыздын ит кыялы болобу, жаман жоруктары болобу, ушул жерде калсын. Бул жаңы өзөккө баратат, жаңы турмуш куруп баратат. Ошол жакшы үйгө, жакшы турмушка курганга жаман кыялы биякта калсын деген ырым экен. Же болбосо кайненеси дагы ырымдардын бири, кайненеси кудагыйына белек берип жиберет. Бул белек эмне дегенде, бир үзүм кебес, ак кебес, ага сары май оролгон, анан арча оролгон. Бул эмне ырым дегенде, кызым бөлөк жерге баратат, бөлөк элге баратат. Ошол жердин очогунун отун улантып өчүрбөсүн. Кебестей жумшак болсун. Майдай жугумдуу, сиңимдүү болсун. Жолдошу экөөнүн өмүрү арчадай узун болсун деген тилек, каалоо экен. Ал кудагый колуна тийгенден баягы кыздын никеси кыйылып, көшөгөдөн чыккандан кийин биринчи очокко кайненеси тааныштырат да, ошондо ошол арча менен, кебес менен, май менен тутандырчу экен. Бул дагы чоң ырым, чоң ишеним, бири-бирине берген каалоо, тилек болуп атат да. Анан үй бүлө 3 негизде өсүп өнөт экен. Биринчи салт, экинчи билим, үчүнчү талап. Салт деселе бул эскичилик экен деп ойлобогула. Ошо ата бабадан, тетиги ата тектен келаткан биздин турмуштун басып өткөн тажрыйбабыз. Ошо көргөн билгендерибиздин баарысы тең кийин жанагы макал лакапка айланып, анан салт болуп калат экен. Салтта ушундай эле деп баягы бир үстүртөн эле карап койбостон, ошонун салттын дагы чечмеси болот экен. Мисалы үчүн боз үйдө отурабыз, ушул боз үйдү тиккенде дагы эр жигит көтөрөт экен түндүктү. Себеби ошол үйдүн ээси деп. Кокустан түндүк көтөрө турган эр жигит жок болуп калса, баягы жоого кеттиби же башка жумуштар менен кеттиби, анан кыргыздар көчмөн болуп калгандыктан бир шашылыш журт которуп көчүш керек болсо, ошо кенедей эркек бала болсо дагы 2 жаштабы шылып баягы боз үйдүн, могу чамгарактын боозун ошого карматып туруп, анан энелер көтөрчү экен. Мына үйдүн ээси бар дегенчи, ошон үчүн бул ырымдын мааниси ушунда. Эгерде боз үйдү тиге турган болсо. Мына анан ошол бара-бара салт болуп калат да. Андан кийин экинчи багыт билим. Бул ошо салтты билүү, үйдөгү жашоонун эрежесин билүү. Билимдин экинчи түрү бул болсо таалим, тарбия, адеп. Эгерде адептүү үй бүлө болсо, ошо таалимди, тарбияны экөөнү шайкештирип алып жүрө алат. Бул адептүү үй бүлөдөн таалим, тарбия алган экен деп билишет. Билимдин үчүнчү түрү болсо, бул негизги жашоодо өнүп өсүү, билим алуу. Өнүп өсүү, билим алуу үйдөн сырткары, мектептен, жогорку окуу жайларынан, азыркыча айтканда интернеттен, радиодон, телевидениеден дегендей, ошо башка жактан билим алып, өнүп өсүү. Үчүнчүсү талап деп айтылат. Талап деген бул алуу жана берүү экен. Бир нерсени алсаң, аны эртеби, кечпи анын жообун кайтарыш керек. Мисалы,
үй бүлөнү эле алалы, ошол ата энени баланы алалы. Бала төрөлгөндөн баштап ата эне ушунчалык эмгекти жумшап чоңойтот, өндүрөт, өстүрөт, багат, анан жанагынтип тушоосун кесет, андан кыз бала, эркек бала болсо сүннөткө отургузат, андан кийин кыз бала болсо жанагынтип турмушка узатат, эркек бала болсо үйлөнтүп жайлантып, ошонун баарысы тең ата эненин мойнундагы милдети болот. Буга эмне деген күч, эмне деген мээрим, эмне деген сүйүү кетет, эмне деген ошол ата эненин баа жеткис эмгектери ошол даражага жеткичекти. Анан балдар болсо чоңоюп үйлөнүп жайлангандан кийин баягы ата энесинен канча эмгегин алды, акылын алды, күчүн алды, тарбиясын алды, бирок кайра бериш керек да ошону. Бала үй бүлө кургандан кийин баягы балам балалуу болгондо билесиң дейт. Балаңа кандай мамиле жасасаң, ата энеңе дагы улгайып калган убакта ошондой мамиле жасаш керек. Ошондой камкордук көрүш керек. Ошондой мээрим бериш керек. Улгайып калган адамдар көңүлү ошо баланыкындай, жаш баланыкындай болуп калат. Баласынан кандай бир жакшы сөз укса, ошо кубанат, сүйүнөт, анын жетишкендигин көрүп мактанат. Келечекте ошол жанагы алуу, берүү деген ошол. Эгерде алдым, бала чоңойдум, бүттү, эми ата энем өз оокатын өзү көрөт, өз турмушу өзүндө деп койгон болсо, бул жашоо таразасы бузулат экен. Жашоо таразасы ушинтип бузулат. Ал ата энесине кылган мамилесин өзүнүн баласынан ошондой алып калышы мүмкүн. Же болбосо ата энеси баласына жаман тарбия берип, мындай бир көңүл кош, кайдыгер мамиле жасаса, кийин ошо баласынан дагы ошондой кайдыгерлик, көңүл коштук мамилени алышы мүмкүн. Жана алуу жана берүү деген ушул. Бул талап экен да. Талап ушундай болот экен. Эми бизде кыргызда айтат: "Эй айланайын, баягы эшигин көрүп төрүнөт, денесин көрүп кызын ал" дейт. Кызды үйгө кыл жатпайт дейт. Ошолор келгенден кийин жанагы үйдөн алган тарбиясын, үйдөн алып көргөнүн, ошонун баарысын тең экинчи үй бүлөгө кыз бала тартуулайт. Мына ушул энесинен алган тарбиясын экинчи үйгө тартуулаган, бул энесинен алды да, экинчи үйгө берип атат да ошол таалим, тарбияны алган адеп, кылык жоруктардын баарын экинчи үйгө берип атат. Ошон үчүн жана кыргыздар айткан: "Уядан учкан, эмнени көрсөң учканда ошону аласың" деген макал бизде жашоо эрежеси, мыйзам болуп калган да. Уядан кандай тарбияланып чыкса, экинчи үйгө ошону берет кыздар. Балдар дагы ошо эмнени көрсө, ошол кайын журтуна болобу, жек жаатына болобу, же болбосо айлана чөйрөгө болобу, ошол алган тарбиясын берет. Анан жанагы кыргыздар айтат эмеспи: "Сен эгерде жолдошуң жакшы болсо, жакшысың, жолдошуң жаман болсо, жамансың" дейт. Ата энеси деле ошентип санаганда: "Мен кандай баламын" деп атасы, анан баласы сураса айтыптыр да атасы: "Балам, сен жолдошторуңду алып келчи, досторуңду алып келчи деп көрөйүн" дептир да. Анан аны көрүп, анын атасына жасаган мамилесин көрөт да, карап туруп, кандай учурашат, кандай сый урмат көргөзөт, эмне кызмат кылат, кандай иштеп жүрөт. Ошонун негизинде баласына сын баа берген. Ошого ортодогу мамиле бул алуу жана берүү деп айтылат. Талап. Мисалы үчүн иштеп атканда деле, азыр ишке барсаң деле, муну иштесең мынча айлык аласың, же болбосо моуну бүткөрсөң моорекини аласың деген талап болуп атпайбы? Үй бүлөнүн ичинде деле ошондой талап бар. Жанагы үй бүлө куруу, ошол талап иштебесе, салт иштебесе, билим болбосо,
тараза бузулуп жанагы ажырашуулар көп болуп же болбосо туура эмес жашоолор көп болот. Кыздарым, эмне сурооңор бар, эмне сурооңор болсо бергиле. Апа, илгерки учурда кыздарды турмушка берүүнүн алдында аларга сыноо кылышчу. Ошол сыноолор тууралуу кененирээк маалымат бере аласызбы? Эми таалим тарбия берип өстүргөн кыздарды баягы сөйкө салып келгенде эле кайненеси сынаган. Ошонун баскан турганын, жасаган мамилесин, мына тамак жасаганда деле тамагы кандай болду экен, кийген кийими кандай болду экен, ошол көрүп туруп анан жана айтып атпайбызбы, энесин көрүп кызын ал депчи. Ошо энесинин тыңдыгын, жакшылыгын, үй турмушка бышыктыгын, элге алымдуу, жагымдуу болсо, кызы дагы ошондой болот деп, энесиндеги жакшы жактарын кызынан көргүсү келип сынаган. Ар тараптуу сынаган кызды. А үйгө келин болуп баргандан кийин ийик берген колуна, кебес дем берген жүндөн дагы бербей. Эгерде ошол ал шарты мындай да, ийиктей имерилген келин болсун деп колуна ийик карматат. Анан ошол ийик ийиргенде ошол жиптен дагы сынайт. Жакшы түз ийрисе, зымылдаган жакшы, баарына жетишкен жакшы кыз болот экен, эме келин болот экен дейт. А эгерде бөлтөк-сөлтөк ийирип койсо, то бир аңды дөңдү бирде туура эмес сүйлөгөн, аңды дөңдү мындай көп жакшы жаманды байкабаган келин болот экен дейт. Эгерде үзү сосул болсо, баягы кыргызда айтат да, сүйрөп салма деп коет да, бир айтмайынча иш жасабаган, өзүнүн акылы менен мындай туура бир багыт жолду алып бара албаган келин болот экен деп ошентип сынаган. А кызды болсо үйдөн башка кишилер жанагы кыздын кармаган, урунган буюмдарынан дагы сынаган. Мисалы, башын жууган самынды көрүп, эгерде ошонун ичин самынга кыл чач жабышып калган болсо, бул жүдөө кыз болот экен деген. Же болсо тарагы кир болсо, бул дагы жүдөө кыз болот экен. Өзүнүн буюм тайымын, колдонгон буюмун таза, ирети жок кармай албагандан кийин, оокатты кантип кармайт деп ошентип сынашкан. Дагы мурунку ата бабаларыбыздын учурундагы кыздарды мындай турмушка узатуудагы жана азыркы учурдагы кыздарды турмушка узатуудагы жаман жана жакшы жактарын салыштырып бере аласызбы? Эми баягы 50 жылда эл жаңы дейт, 100 жылда жер жаңы дейт. Адам канчалык өнүп өскөн сайын кошумча акылдар пайда болот экен. Кошумча бир салттар пайда болот экен. Кыргыздар эч качан ала качып кеткен эмес кызды. Кыргыздар эмес, башка улуттар деле, орустар деле кыздарды ала качкан эмес. Баары бир сүйлөшүп, анан ар бири эл өзүнүн шартын, салтын жасап, анан үйлөнүшкөн. Азыр ала качуу деген бобу союз башталгандагы бир жетишпеген замандагы чыккан бир эме салт болуп калды. Бул салт эмес, ала качуу дегенчи. Сөзсүз түрдө ата энеси балдарды менен кыз менен жигитти жеңелери сүйлөшүп турса, кудагы куда өзүлөрүнчө сүйлөшүп туруп, анан кийин үйлөнткөн. Мына ошондо бул мурунку кыз берүү, кыз алуудагы жол. Анан азыр дагы ошол жол кайрылып келатат. Себеби азыр дагы сөйкө салып, кудагыйлар үйүнө кирбесе дагы жанагы кафелерден барып, бири-бирине менен сүйлөшүп, мындай шартыбызга жараша мондай кылалык, тигиндей кылалык деп сүйлөшүп туруп, анан үйлөнтүп атышпайбы? Бул жакшы жорук да, Адам болгондон кийин мындай кемчилиги болбой койбосо керек, же болбосо кемчилиги болбосо дагы билбей калган жактары бар да. Ошонун алдын ала сүйлөшүп туруп, анан иш кылса, бул жакшы болот да. Айырмасы жанагы кошумча тиреки салт эмес. Кошумча бир ырым-жырымдардын кошулуп кеткени да. Мурунку башка, азыркысы башкачараак болуп атат да. Сөйкө салуу мурун эле бар болчу. Анан сөйкө салганда
кызга сөйкө салып келип кичинекей кезинен эле болобу чоң кезинен болобу көңүлүнө туура келип калган убакта ал кыздын жашына карачу эмес, кичине болсо дагы чоң болсо дагы сөйкө салып койчу. Ошол кыз бойго жетип анан турмушка чыкчакты. Бунун кайындаган жери бар экен деп түшүнчү элдер. Азыр сөйкө салынуу болсо алып кеткенде бар салып атышпайбы, мына алып кетип атат. Ал кызды мурункулар мурун салчу. Кызды алып кетеликте мурун ал кызды бул келечекте кайын журту бар деп аны баягы сөйкө салып койчу. Сөйкөсүн көргөндө эле башкалар бунун кайын журту бар экен деп ойлочу. Азыркылар болсо алып кетип атканда салып атпайбы сөйкөнүчү. Айырмасы мына айырма болуп атат да бул жерденчи. Алып кетип атканда салып атат. Ал деле мындай катачылыкка жатпаса керек. Жок, катачылыкка жатпайт. Бул жакшы эле иш. Себеби дегенде алсатта калган жери жок. Сөйкө салып алып кетип атканчы. Айтып атпаймынбы, ошо жанагы 50 жылда эл жаңы деп жаңырган сайын баягы жаңылануу болот экен да. Анан жакшы жактарын кабыл алыш керек, жакшы жактарын кабыл алыш керек да. Дагы Апа, азыр сиз дагы баягы өзүңүздүн назат сөзүңүздү айтып, жашоого, турмушка болгон жакшы багыттарды берип кеттиңиз. Азыркы заманда жаш энелер кыздарды тарбиялап жатышат. Биз деле мына тарбиялап келатабыз кыздарды. Ошого турмушка узатуудагы ошо энелерге азыр кандай кеңештерди, багыттарды дагы кошумчалап айтып кете алат элеңиз? Себеби дегенде азыркы заманда ден соолук үчүн аруу, ошо заманга ылайыкталган келечек муундарды тарбиялап чыгаруу баарыбыздын эле коомчулуктун жана ар бир үй бүлөнүн, ар бир эненин милдети деп түшүнөбүз. Ошо өзүңүздүн бир дагы салыштырып, мурунку заман менен азыркы заманды салыштырып, жаш назаттарыңызды айтып келатасыз. Азыр дагы заманга ылайык энелердин бир кемчиликтерин көрүп жүрөсүз, жана жакшы жактарын көрүп жүрөсүз. Ошого салыштырмалуу айтып берип кетсеңиз. Эми жаш үй бүлө куруу болгондо эгерде жанагы атасы ичип алып, анан балам сен ичпегиниң десе, ал сөз жугуму, сиңими жок болот да. Ошондой эле узатып аткан кызын узатып атып, сен ошол үйдүн очогунун отун жандыр деп айтып атканда, эне дагы ошого татыктуу болуш керек. Же болбосо жанагы кимоначан кыска көйнөк кийип алып, анан кызын узатса, жылаңбаш чачын жайып алып узатса, ал салтка жатпайт. Себеби дегенде кызын деген бизде илгери чачты жайганда баягы күйөөсү өлүп калганда чачын жайып койчу. Ошон үчүн мен азыркы энелерге айтарым, өзгөчө кызыңарды узатып атканда ошо ата бабалардан келаткан салтты кармагыла деп айтат элем. Жакшынакай кийим кийип, сайыс убактысында деле жанагы контордо отургандарда кызматкерлерди деген узун көйнөк, галстук, форма тактырып, анан костюм кийгизип отургузган. Себеби иштин шарты ошондой. Башка жактан эл келсе, башка жактан киши келсе, бул туура эмес көрүнүш болуп калат деген. Анын биринде эле ошо кызды узатып аткан убакта азыркы энелер эң биринчи сырткы келбетин оңдош керек. Сырткы келбети деген бул кийим. Чачын жайбай, өтө ашкере боенбой, жанагындай кимона ит тытып кеткендей бир тытык көйнөктөрдү кийип алышат, андай эмес дегендейчи. Ошо мындай кылып узатыш керек да. Кызды деген жакшынакай кылып шөкөлө кийгизип, жанагындай ак көйнөк кийгизип, аруулап жөнөтүп аткандан кийин энеси дагы ошого татыктуу болуш керек да. Айырмасы, мен көпчүлүгүн ошонун айырмалап атам да. Илгери баягы энелер элечек кийип, баягы мындай өзүлөрүнүн кийимин туура кийишкен. Азыркылар ошо кызын узатып аткандагы кызынын кийимине энесинин кийими туура келбейт. Анан жанагы мен айткан ырымды деле жасап берип койсо, тиги кудагый дагы жүрөгү менен кабыл алат да, мага ушу кызын тапшырыптыр, ушул экил кебестей жумшак келин болсун дептир.
майдай сиңимдүү болсун дептир. Анан экөөнүн ортосундагы жашоосу арчадай мындай узак болсун дептир деп кайнене дагы ыраазычылык менен ошо келинди отун тутандырып алат. Жакшы жактарын алыш керек. Мурункунун дагы кийинкинин дагычы. Кийинки мурунку жарабайт деген туура эмес, ошонун жаман жактары туура эмес, а жакшы жактарын деген шайкеш кылып экөөнү алса болот. Мурунку заманда кыздарды балакатка жеткенден кийин баягы кыз кетип баратканда баягы тебетей менен уруп, анан эгер жыгылбай калса бул турмушка даяр экенин деп билишчү экен да. Ошондо ал канча жашта 12 жаштан өйдө бергенби, андан деле ылдый берген убактар болуптур. Бирок ошондо айтылып жүрөт, ал убакта кызды алганы менен ошол кызды балакатка жеткичекти кайненеси өзү тарбиялап коюнуна багып, өзүнүн тарбиясын берип, качан өзү балакатка жеткенде гана уулуна башын байлап тоюн өткөрчү деп. Ошол канчалык деңгээлде? Эми ар бир элдин өзүнүн шарты болот. Эгерде ошол кызды эми көчмөн болгондон кийин азыркыдай техника өнүккөн эмес, жетишпей калып, анан аманат катары берген, ошондой жашы жетпеген кыздычы ата энесичи алган киши дагы аманат катары алган. Себеби аманат деген бошурекил бойго жетип, чоңоюп, ал күчкө толгучакты сага аманат деп берген кайненесичи. Ошон үчүн жанагыреки койнуна алып жатып, өзү кызындай кылып чоңойтуп, анан үйлөнткөн. Бул салт жекеле бизде эмес, мына өткөндө жакында эле болду го, жана Келин деген кинону деле көрдүңөр го, Индиядачы. Ошондой кичинекей кызды алып барып канча жылга чейин тигиреки үйүндө келин болуп жашаганы менен кыз катары эле жашап атпайбы, Ар бир элдин ошондой салты болгон болчу. А жанагы тебетей менен уруп, анан кийин жыгылбай калса алат деген бул тамаша сөздөн уланып кеткен болуш керек. Же болбосо ар бир киши 5 колу тең эмес, ар бир кишинин да бир жаман жакшы кыялдары бар дегендейчи, ошол сөз уланып кеткен болуш керек. Эч качан тебетей менен кызды уруп алган эмес. Бул кийинки чыккан бир мыскыл тамашабы же дегендей деп ойлойм да. Азыркы жаштарыбыз көбүнчө илим билимдин аркасынан жүрүп калбадыбы? Жана сиз айткан талаптар ошонун ичинде диплом алыш керек, анан турмушубузда карьера жасайбыз дегендер. Азыркы жаштарыбыз ушул бикештерге айтсаңыз, канча жашында турмуш курган оң болот? Бул да аябай чоң жоопкерчилик да. Ошол үйдүн дагы кызматы дагы алып кете турган. Азыркы биздин заманда 18 жашынан кийин эле турмуш курганы оң. Себеби баягы закон, мыйзам деп атпайбызбы? Азыркы закон деп атабыз, биздин мыйзам менен 18 жаш деп атпайбызбы? Негизи 16 жашта эле кыз даяр болот. Эгерде жакшы тарбия көргөн болсо, 16 жаштан баштап эле турмушка кыздар азыр даяр болуп калган. Макул, азыркы биздин мыйзамга жараша 18 жаштан дейли, 18 жаштан кийин эле турмушка чыгып алса болот. Себеби дегенде, эгерде ошол жанагы билим алып, мен илимдүү болом деген кыздарды дагы өзүнүн даражасына, акыл эсине, күч кубатына жараша, эгерде чындап эле ошого татыктуу болсо, анда уруксат берип, окутуп, жардам берип, баягы элге кызмат кыла турган болсо, улантса болот. Анан көпчүлүк эле бир эмес, 2ден диплом алып деле, эн атасын кыйнап деле, эчтеке иш кылбай, үйдө жүргөн кыздар, же болбосо башка жакта башка иш менен азыр көпчүлүгүн базарда отургандар көп болуп атпайбы? Ал ага мен көп макул болбойт элем. Кызым окуйт, анан сөзсүз түрдө диплом алып беришим керек дегенге макул болбойм. Эгерде ошо кыздын кийинки сабакта айтылат, жанагы аялзаттын коомдогу орду дегенде айтылат, кененирээк ошондо айтылат, ага мен көп макул болбойм. Азыркы заманда кыздарыбыз көпчүлүк чет элдик жарандарга турмушка чыгып жатышат. Жана азыркы айтылып жүрөт, көбүнчө Кытай жарандарына биздин кыздар турмушка чыгып, ушул жерде
мынча миң болуп кетти, жээндер төрөлүп жатат дегендерге сиздин кандай ой пикириңиз бар? Эми бизде ата-бабаларда мындай деген шарт бар экен да. Эгерде эркек бала башка улуттан алып, ошону кыргыз кылып, кыргыздын менталитетине толук киргизсе, ошонун 7 ата энеси ыраазы болот дегенчи. А эгерде биздин кыздар башка улутка чыгып кетсе, ал өзүнүн каным, бир тамчы каным ушу башка улутка кетти деп 7 ата энеси нааразы болот деген укканыбыз бар. Бирок деген дагы кайра айтылат да, эгерде ошол турмушка чыккан кыз ошолорду ошо ата энесинин алдына алып келип жыгып, анан ошонун шартын жасатып, кыргыздын үрп адатын, каада салтын уланткан болсо, анда жакшы. Сенин айтууң боюнча азыр жээндер төрөлүп атат дейт, ал кытайлар келип биякта жашап аткан жери жок да. Эми баягы улуу сөздө уят жок, көмүскө болуп калып атат буларчы, көпчүлүгү көмүскө жээндер төрөлүп атат. Буга мен таптакыр каршымын. Бизде мисалы үчүн Каныкей энебиз деле башка улуттун тигиреки кызы, бирок кыргызга ушунчалык канча эмгегин сиңирген. Эгерде ошондой сиңирген болсо, анда бир жөн. Бирок таптакыр бул башка суроо болуп калып атпайбы? Ошол жака кеткенден кийин кыргыз деген атын өчүрүп коюп атат. Мына кептин баары ошондо көмүскө болуп калып атат да. Бирөөлөр болсо таптакыр эле экинчи, үчүнчү аял болуп, нике орусчасы дагы кыргызчасы деле кыйылбай эптеп бала төрөп алалык деген болуп атат. Буга мен өтө каршымын. Себеби дегенде кыргыздар жанагы айтканда салтта 7 жакшы азамат жесирин жерге калтырбайт деген мыйзамдуу түрдө бир макал лакабыбыз бар. Эмне үчүн дегенде, күйөөсү өлүп калган келиндерди дагы башка жака берген эмес. Себеби дегенде, ошондон калган бала башка жака барып кор болбосун, зар болбосун, өзүнүн элинде, жеринде өссүн деп жанагы кайнагасына болобу, же болбосо кайнисине болобу баш байлап койгон. Ал келинден эмес, ал ошол тукумду кармап калалык деп, тукумду кетирбейлик деп, ата-бабалар тукум үчүн жан талашып, анан ошол баш байлап жанагы алып калган болчу да. Анан ошонун негизинде мына келиндин тигиреки күйөөсү өлүп калды да. Анан ал үйдө ага тең баш байлай турган киши жок. Анан кичинекей кайниси бар, мисалы үчүн өзүң айткандай балакатка жете элек 9-дабы 10-добу, ошого да нике кылып байлап коюшкан. Нике кылып байлап койгондо ошол аял ошол экил баланы өзү багып, чоңойтуп, балакатка жеткенден кийин анан жашооланып турмуш болгондо, эгерде карып же болбосо улгайып калган болсо, ошол өзүнүн ыраазычылыгы менен жаш кыз алып берген. Мына бул тукумду кармоо, кыргыздын кыргыз экенин сактоо, салтты сактоо, жанагы кыргыз ошон үчүн өнүп өсүп, анан кийин ушул убакытка жетип атпайбызбы? Же болбосо көп кыргындарга, көп кыйроолорго учураптырбыз, жок болуп калмакпыз да. Ошол тукумду кармаган үчүн кыргыз ушул кезге чейин уланып келет. Азыр тукумду кармаган киши аз. Башка улут эмес, өзүңдүн кыргыз, өзүңдүн денеңден чыккан балдарды дагы, кыздарды дагы таштап кетип калган энелерди көрүп атабыз, таштап кеткен аталарды көрүп атабыз. Эми андай болбосун, жакшы жактарын айталык, тукумубуз өнсүн, өссүн, келечегибиз кең болсун дегендей жакшы тилектерди чалгап туралы. Жакшы сөз менен бүтүрүп атасыз. Эми ушуну бир тилек менен дагы бекемдеп койсоңуз. Эми ушу кыргыз элимдин касиети, куту,
сыймыгы, дөөлөт мурасы өзүндө болсун. Биздин жаштарыбыз, уулдарыбыз, кыздарыбыз келечекте кыргыз, мен кыргызмын деп, кыргыздын тукумун улаган, келечекти улаган, дөөлөттүү, сөөлөттүү эл бололук. Айтканыңыз келсин, кабыл болсун. Урматтуу биздин көрүүчүлөрүбүз, биз бүгүн сиздер менен үй бүлө куруу темасында маектештик. Бизди дагы YouTube'дан көрө аласыздар. Келеркиге чейин амандыкта көрүшөлү.